Саламатсыздарбы? Англис тилин жаңы үйрөнүүчүлөр үчүн биринчи сабагыбызга кош келиңиздер. Сиздер менен мен Жийдегүл Алымидин кызы. Бүгүнкү сабагыбызда биз past simple, can, could, may, present perfect tense. Биз past simple'ды кайсы учурларда колдонобуз? Бул кыргызчада өткөн чак болуп эсептелет. Articles, n, a, the. Белгилүү жана белгисиз артиклдары. Белгилүү кайсыл the, белгилүү артикл, ал эми белгисиз артиклдарыбыз a жана n. Биз англис тилинде эң жөнөкөй сүйлөмдөрдө колдонулуучу to be этиши менен бүгүн сабагыбызды баштайбыз. To be этиши башкача айтканда болуу, жүрүү, ушундай маанилерге to be этиши.